Бул жерде мурда Союз убактыда 1950 жылдардан баштап ушул Өзбекстан ушул жерден нефт казып, анан нефти менен бирге газ да чыгып, ошентип иш баштаган. Бул ошол убакытта бир 100 төгөрөгүдө скважина бурут этип алып, анан бул жерден нефтини чыгарып туруп, анан турба менен туура эле ошо Ферганага баягы нефтеперерабатывающий заводко нефти турба менен кетип турган. Бул Фергана областынын Алтарык районунда ошо перерабатывающий завод болгон да. Ошентип иштеп келип отуруп, анан бул кидети 80-жылдарда ушул нефтини алган жердин астыдагы местага ошол биринчи катмары 1300 метр, экинчи катмары 1700 метр ошол бош калган жер бул естественный газохранилище болуп калып, анан бул жерге газды камай турган газохранилище курушкан. Азыркы мына биз көрүп турган 3 кирпи бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү кирпи деп бунда 100дөн ашык 134 скважина бар дагы ошол баягы нефтин алган жерге бул газды алып келип, мына Урсатский Фергана газопроводу, Бухарский газ деп коет, ошону алып келип ушул жерге жаздан апрель айынан октябрдын аягына чейин газды камап, жаз күнүндө потребность болбойт да. Анан кышында шу Ферганский долинага полностью Ошко чейин газ берип турган да. Ошол мана шу газохранилищелер азыр иштеп турган. Анан бул нефти барган сайын азайып отуруп, акыркы ушул 2010-жылы биз кайра бул маселени козгоп, биз өзүбүз иштетебиз, мына Кыргызстанга алдык бул жерлерди деп бул Өзбекстандын жумушчуларыны дагы айтып, эскертип жетекчилиgiге. Анан биз налоговый менен эсептеп туруп, буларга налог төлөш керек деген район налоговый инспекциясы кат берип, ушул 650 миң сом деп налог коюп деме кылганыбызда дагы булар буга катыбызга ответ да кылган эмес. Себеби муну баягы паритетный комиссия чечет. Биз эми Союз убактыдан бери пайдаланып келгенбиз деп пайдаланып, мына бүгүнкү күндө дагы кароолдары карап турат кайтарып объектини, бизге өткөзүп бере элек. Бул жер толук ушу Кыргызстандын территориясында. Бунан 6 километр ылдыйда чек-арабыз бар. Азыр чек-арабызды дагы зымтор менен тосушту биз Кыргызстан тараптан баштаганбыз. Өзбекстан мына Ферганадан тартып келип, Ырыштанга чейин тартып, мына шу биздин территорияны тартпай коюшту. Себеби олар мына ушул объектилерге кызыктар болуп, шу өздөрүгө калсын деген максатта ошондой болуп атат. Бул маселе жөнүндө биз Кыргызстан жетекчиликтериге канча премьер-министр болсо келип көрүштү. Президенттерибиз дагы бардык президенттер бул жерге келип көрүп, бул объектини эми чечип алышыбыз керек деген максатта иш болуп атат. Анан 2011-жылы премьер-министрдин дагы токтому чыккан, өткөрүп алынсын деген. Кандайдыр эми ушул өткөрүлбөй турат. Жогору кеңешке дагы биз кайрылганбыз. Жогору кеңештен 2010-жылы 12 майда Бөдөш Мамырова баш болгон ошол комиссия келип, ушул объектилерди мен көрсөтүп, анан бүт аннотацияларını берип айтканыбыздан кийин биз барып туруп муну жабык эшикте карайбыз деп ошону менен каралган. Бирок ошол комиссиянын алдыда 2010-жылы 2 жолу паритетный комиссия келип кайра көргөндө Өзбекстан тарап бул объекттер Кыргызстанга өтүп кетсе, бул биздин баягы газохранилищедеги газыбыз дагы бул жерге 1,5 миллиард куб газ камалат бир жазда. Өтүп кетет деп ошол 2010-жылдан бери жер астыдагы газохранилищеге газ сактабай коюшту.
ötüp ketet деген maksat. Oşo boydan bugünkü künge çeyin işlebey turat. Bular vakt oy metot menen azır 20'dan aşık kişi kelip uşul obyektlerini kaytarıp turat. Bugünkü günde hiç kanday bu yerde nefti öndürülgen de yok. Gazdağın kamalıp atkan yok. Şular obyekti eğilip durgan yeri 350 hektar yerde eğilip turat. Bana şu kaçalkaları, bana ol girpiler, anan rezervuar dep koyabız. Bir som nalog jarenda kanday tölenbey turat. Çegeravuzda hazır 24 kilometre çegeravuz taktalı bitti. Mana şul Özbekistan menen uşul obyekt turgan yerde mana Soq daryası dep koyabız. Uşon jegide 900 metre bizdiki anan Batken 2 kilometre. 2900 metre jerimiz toluk taktalalek. Жазылған бирок. Жазылып ошол айткан мен 24 kilometre дегенибиз жазылды. Демаркация боло элек. Делимитация болду. Эми ушуну тезирээк демаркация кылып туруп чечип алып, анан чегарабызды өзүбүз тосуп алмайынча ушундай немелер пайда боло берет. Ушулар объекттин өздөрү кайтарып отурса, келип алып төрүңүздө отурса, айыл өкмөттүн контору менен мына объекттин аралыгы эч канчалык эмес. 1 чакырым жерде олар отуруп бир сом налог төлөбөй мынантип турганы вообще мамлекеттик немеге дагы уят да. Ошондуктан бизге булар мыйзам негизинде ушул бүгүнкү күнгө чейин налог төлөш керек эди. Ошол налогун эсептегенде де ушул объектинин наркыга жетип калды азыр. Шундай эле бизге таштап кетиш керек. Бул баягы 92-жылгы Минскидеги соглашение боюнча безвозмездный бул объектлерди Кыргызстанга өткөзүп, мана Кыргызгаз бүгүнкү күндө чыгып пайдаланып, бүт Баткен обласы боюнча газ менен камсыкса болот. Ушулар нефтилерди иштетип туруп өзүбүздүн экономиканы көтөрө турган учур келди деп эсептейм.